Мына бүгін Қырғыз Республикасында білім беру министрлігінен, ошондой эле саламаттык сактоо министрлигинин биргелешкен буйругунун келип чыккан алгоритмдердин негизинде окуучулар 11 ноябрдан баштап 2 чейрекке ошол офлайн башка жактында реалдуу түрдө Баткен шаарында 9-11 класстар сабакка келе баштады. Бул Баткен шаарынын жергиликтүү бийликтин ошондой эле санэпидстанциянын корутундусунун негизинде болуп атат. Башча айтканда, шаардагы 9 мектептин арасынан 2 башталгыч мектебибиз 1-4 класстар толугу менен, ошол эле мезгилде дагы калган 7 мектеп ошол 1-9-11 класстары реалдуу түрдө мектепке келип окуй баштады. Бул окуунун башталышына бардык мектепте дезинфекция иштерди жүргүзүлдү. Бул иштерди санэпидстанция, ошондой эле МЧС, ошол эле мезгилде ушул өзүбүздүн кызматкерлер бардыгы жапа-тырмак жасашты. Ошол керектүү болгон бардык санитайзер, тепловизор, ошондой эле хлор, башка бүт керектүү шаймандарды шаардык мэрия бардыгын сатып берди. Ал эми ошол бет каптарды биз ата энелер менен сүйлөшүп, алар өздөрү каалаган бет каптарыны балдарына тагып беришет. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндөн баштап ошол Баткен ретине кат жазып, уруксат сурап, бардык мектептерде жылуулук берилди. Ошол шаарыбыздагы 9 мектептин бардыгында жылуулук бүгүн болуп атат. Ошол эле мезгилде 4 мектепте мектеп көмүр менен жылытылат. Ошол мектептерде да бүгүнкү күндө 35-40% көмүр келип түшкөн. Бүгүнкү күндө ошол бардык мектептер өз ишмердигин жүргүзүп жатат.